Алмаз Акунжанович, мына азыр Россияда жүрген мигранттарыбызда аябай чоң бир көйгөйлөр байма-бай айтылып атат да. Кече мына Семей аркылуу дагы бир жараныбыз кайрылып атат. Акыркы убактарда мына Россияда мигранттардын балдарын гос мектептерге албай атат экен да. Ал жерде эми ар түрлүү кызматтарда иштегеним бар да. Колунда бары бар, жогу бар, кээ-биркилери стройкада иштейт, пол жууп, уборщица болуп иштейт. Мындайча айтканда ошол частный мектептерге киргизгенге мүмкүнчүлүктөрү жок да. Ушул чоң проблема болуп атыптыр. Эми алар биздин жарандар да ушуга азыртадан мындай колдоо көрсөтпөсө кийинкиси кеч болуп калат да. Алар жыргаганынан ошол Россияга барган жок. Мен ушуну сунуштайт элем, билим берүү министри өзүнчө бир программа иштеп чыгып, бул пандемия маалында деле биз мындай практикадан өттүк да. Ошол жактагы балдарды бир онлайн аркылуу болсо да окутпасак болбойт. Же болбосо төрага ушуну бир Россиянын думасы менен сүйлөшүп туруп, аларга бир жардам бербесек болбой атат да. Мына байма-бай ушул проблема айтылып атат.